Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Албетте бүгүнкү чыгарылышты эл күткөн жакшы кабардан баштайбыз. Мекендештерибизди ойлондурган рубль курсу акырында өсүүдө. Бүгүн 1 рубль 1 сом 3,5 тыйынга чейин көтөрүлдү. Акырында эмес, бат-баттан көтөрүлсүн деп жакшы тилек жаза кетиңиз. Москвада жаздын башталышы билинбейт. Анткени марттын ортосу болсо да күн суук болуп, кар да жаап, жолдор тайгак болууда. Жолдо жүргөндө абайлап жүрүңүздөр. Айрыкча айдоочу мекендештер, ылдамдыкты, аралыкты сактаңыздар. Шашпаңыздар. Жолдордогу муз коркунучунан тайгак болгонуна байланыштуу 20 мартка чейин МЧС Москвада коркунучтун орточо даражасын белгиледи. Абайлаңыздар мекендештер, маалыматты бөлүшө кетиңиз. Мигрант дворниктерди кетирип, орус жумушчулары иштейт деди эле, алар көчө тазалабай эле, таза кийинип, ырдап, бийлеп эле жүргөндөй. Же кар азайганына сүйүнүп жүрүшөбү белгисиз. Москва днем так шумно весела, а ночью так тиха. Ну как столицу можно не любить, ведь людям здесь всегда комфортно жить. Дагы бир өзгөчө жакшы жаңылык, эми карыздарды аэропортто эле төлөп турган болду. Чет өлкөгө чыгарда айып пул же карызыңыз чыгып калса, эми аэропорттон эле чек арадагы көзөмөл өткөрүү пункттарына төлөсөңүз болот. Бул үчүн атайын терминалдар орнотулган. Башкы прокурордун орун басары ошол боюнча билдирип кетти. Буга чейин көптөгөн кыргызстандыктар кичинекей айып пул же карыз үчүн сапарга чыга албай, билеттери күйүп кеткенине нааразы болушкан. Гражданин, то есть это же я считаю, что это долг каждого гражданина, он должен проверять. У нас специально есть приложение, например, Төлөм. В это предложение каждый гражданин себя должен проверять, раз уж он и постоянно, если он водитель или у него есть автомашина, должен себя проверять. Это, я думаю, обязанность каждого гражданина. Во-вторых, чтобы не было таких проблем, мы специально установили, попросили в границах, в аэропортах установить специальные банкоматы, чтобы если гражданина обнаружатся какие-то штрафы, то если не проверил, он в принципе может там же оплатить. И судебным департаментом тоже они в круглосуточном режиме работают для снятия этих вопросов. Да, судебным департаментом у нас есть проблема, но невзирая на это, сейчас именно Генеральная прокуратура, сейчас мы идем полной автоматизации именно судебных исполнителей. Это речь идет о штрафах, которые уже долгое время за ними числятся. А фактически моментально, когда платят, если у судебного исполнителя это не доходит, таких у граждан проблем не должно быть. Спасибо всем. А моментально доходит или нет? Вот сегодня, да, моментально проходит, да, все системы вы можете проверить. То есть сегодня проверить. это работает на границах? Да, работает. Бүгүн Москвада жашыл линияда метродо поездар токтоп калышынын себеби метрого кулап кеткен киши болду. Учурда ал поезд жолунан чыгарылып, метро кыймылы жөнгө салынды. Метродо жүргөн мекендештер да абайлап, коопсуздук эрежесин сактап, телефонго көп алаксыбастан жүрүңүздөр. Биздин Москабар Telegram группасында эң көп суроо реестрден кантип чыгыш керек деген мекендештерге жардам. МВДнын атайын сайтынан алынган маалымат менен бөлүшөбүз. Учурда Россия аймагындагы укуктук абалды жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүнүн бүтүшүнө 1,5 ай калды. Россия МВДси Россияга жүрүүсүн мыйзамдаштырууну каалагандардын агымынын көбөйүшүнө байланыштуу жаңы иштөө режимине өткөнүн маалымдайт. Эске сала кетсек, Орусияда 2025 жылдын 5 февралынан тарта көзөмөлгө алынган адамдардын реестри иштеп жатат. Ага Россияда мыйзамдуу жашоо укугунан ажыраган чет элдиктер кирет. Реестрге киргизилген жарандарга төмөндөгүлөргө тыюу салынат. Жашаган же жүргөн жерини өзгөртүүгө. Алар жашаган Россиянын аймактарынан тышкары саякаттоо, транспорт каражатын башкарууга, аны башкаруу укугуна экзамендерди тапшырууга, айдоочунун күбөлүгүн алуу же алмаштырууга, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алууга жана ага менчик укугун каттоого, үйлөнүүгө,
юридикалык жактарды түзүүгө, жеке ишкерлерди каттоого, банк эсебин ачуу жана көпчүлүк банктык операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат. Урматтуу мекендештер, 2025 жылдын 30 апрелине чейин Россия аймагында жүрүүнү мыйзамдаштырууга укуктуусуздар. Бул реестрден чыгуу үчүн эң биринчи Сахарабага барыштын кереги жок. Же чек арага барып кирди-чыкты кылбастан туруп, МВДнын өкүлчүлүгүнө же МФЦга миграция кызматына кайрылсаңыз болот. Ал жерден алгач эле кандай документтер керектигин же эмне себептен реестрге түшкөндүгү боюнча маалымат алыңыздар. Балким штрафтар болушу мүмкүн, же трудовой договордун базада жоктугу, же бармак издерин тапшырбагандыгы, же медосмотр кагаздары жоктугу, регистрацияда туура эмес данныйлар болушу мүмкүн. Ушуларды тактап алыңыздар. Эгерде орусча жакшы билбеймин, эмнени сурайм десеңиз, жардам катары сиздерге телефондорду дагы жазып коебуз. Реестрге киргизүү жана укуктук статусту жөнгө салуу боюнча ишеним телефонуна кайрылсаңыздар болот. 8 800 252 09 телефону аркылуу кайрылсаңыз болот. Астына телефонду жана Москобар Telegram группасынын ссылкасын коюп койдук. Ошол Москобар Telegram группасында билген мекендештер бири-бирине жардам берип турушат. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москобардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.